Баягы лампочкасына жылып кеттим менчи. Акча экен да. Албетте намазды да башташ керек. Мени көптө эле соттошкон эмес да. Кем ресторандарда иштечи, полдун жууп, мындай күндө жейт деп ойлойм. Шоакты дагы таш кармаганды да билбейм мен. Таш жерден өлүп калайын. Доктор жакшы көрчү жок. Тагатары ошентип өткөн берип коңуз деген. Кени бул арча бешик. Кыздар менен ойноп оюнда болуп калып, чөт. Башка эчтекен жок. Миллион банка бар. Мен соттолгондо 100 достун арасынан 10 ойна калды. Мындай акыркы кыямат дегенде ушул жакка жашынганбыз. Балки менин балдарым. Адам багындыра албаган бийиктик жок, ага каалоо жана албетте аракет керек. Бүгүн биз Соо ТВ каналы жалпыбызга блогер катары таанымал болгон Сыдымандын бүгүнкү күндөгү сүйүнүчү менен тең бөлүшүп турабыз. Анда баштадык. Достор, азыркы чакта Сыдыман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы өзүңүздөр. Кут болсун дейли. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун чакырганыңыздарга. Бүгүн биз ушул сиздин ийгиликтериңиз, сүйүнүчүңүздү туура так бөлүшөлү деп чечтик. Дал ушул үйүңүздөн алмаштырыпсыз. Азыркы учурда мына ушул балалыгыңыз, кичинекей чагыңыз, жакшы көз ирмемдер өткөн үйүңүздө турабыз. Ушул тууралуу сүйлөшөлү. Балалыгыңыз кандай өткөн? Ага катар үйдү да бир сыра көрөлү. Бул менин кором болот. Бул жерде мен өсүп чоңойгон жерим. Кандай десем, жаман болсо дагы эми элге кандай байкалат билбейм, бирок бул жер мага абдан сонун көрүнөт. Меке ушул кичинекей чагыңардан бери ушул жакта бир туугандарың менен, апаң менен чогуу жашагансың. Анан көпчүлүк эле көрөрмандар алардын катары мен деле токточумун. Аябай байдын баласы го депчи, анткени түз эфирлерде айлана сонун эле көрүнчү да. Ошол түз эфирлер кайсы жактан тартылчу эле? Эмне үчүн атаң силер менен чогуу жашаган эмес? Жок, мен үйдүн артында эле тартчумун. Биринчи сурооңузга жооп берейин. Жакшы кол жерлерден эми мындай эле кичинекей туура угулду тандасаң кооз эле болот экен. Айтып атпайбы, мага бул жер аябай эле кооз көрүнөт. Бир аз балким көнбөгөн адамга аябай башкача көрүнүшү мүмкүн, бирок бул мен жакшы көргөн жерим. Кантсе да бул менин өзүмдүн үйүм да. Атабыз эмнеге биз менен жашабай калган? Эми турмуш кажет ушундай экен. Балким ал кишиники дагы өзүнчө бир убакыттар келип калгандыр, же бир нерсе болгондор. Мен ал вакытта бала болчумун. Көп нерсени түшүнбөй, анан эсте деле жок. Ошентип бизден кеткенден кийин бул жерде байкуш энекем эле баардыгын өзү кылып, өз жактактардын баардыгын жазамыш этип бизди ушинтип бутка тургузуп бул жерден чоңойтуп калган. Оорутпай, сыктатпай, курсагыбызды ток кылып, кийимибизди бүтүн кылып. Өзүм энекем ресторандарда иштечи, полдун жууп, анан кийин поварлыкка көтөрүлүп, ошол жактарда иштегенде аяктан тамак аш ташып келчи. Деги эле жакшы эле күндөр болду, тамак жактан кыйынчылык көргөн жокпуз. Биз сени блогер катары билебиз, анан ага чейин эмне менен алектенчү элең? Мен өзүм операторство, звукооператор, ушундай кино тармагына аябай кызыкчумун, актер боломун деп балабашынан баштап эле. Ага чейин ошо официант болуп, мындай автомойка жактарда иштеп жүрчүмүн. Ал убакта эч ким тааныбагандыктан, балким көбүнүн эсинде жоктур, билбейттир. Ошондой эле эл катары эле иштеп жүргөн болчук. Анан кийин эле бир аз убакыт өткөндөн кийин, жашым жеткенден кийин ушундай камера кармаганды үйрөндүм, звук, мындай петличка, ушуларды үйрөнүп, жакшы үйрөнүп алгандан кийин кой блогерлик жакшы нерсе экен деп ал убакта эми өнүгүп келаткан. Анан ошо көңүлүмө жаккандыктан өзүмдү өзүм жылдыз кылбасам бирөө сен кыл беткен деп ар нерсе эфирлерден тартып эми албетте кичинекей бала болчубуз. Анан ойлочумун мындай мени эле эл көрөбү депчи. Жакта канча жазылып турбаса деле койчу эми ушунун баардыгы мен эшиктен таанымак беле деген сезим бар болчу. Ошондуктан үйдө туруп алып эле жыргап сүйлөчүмүн. Азыр эми башыма келди. Көп адам сени көрсө, чоң келген жоопкерчиликти мойнуңа көтөрөт экенсиң. Сүйлөгөн сөздөрүң баардыгын кичинекей балдар сенден далилдеп, бир таасир алат экен. Ошо сөздү унутуп койуп турмун. Ошо таасир алат экен. Ошондуктан туруп басканыңды колдон келишинче туура көрсөткөнгө аракет кылыш керек. Блогерлик жакшы нерсе экен деп калдың, анан зыянын дагы азыраак болсо дагы тартып калдыңга окшойт. Балким. Эми эл журтка зыян көрүнүшү мүмкүн, бирок мага бул кандай десем, айтып атпайбы, оюн катары көрүнчү. Тамаша мындай, буну мен атайын зыян кылыш керек, Кыргызстанга мындай деген деле ой пикир жок болчу. Жөн эле ойноп эле, азыркы TikTok'то эфир бар го, бири-бирине задание берип ойношот, батл болуп атат. Ал убакта меники андай жок болчу. Ошол убакта эле мен кыздар менен ойноп тамашага салып,
пранк деген балким ошо челлендждерди эле аткарып эле ойночубуз. Андан тышкары билбейм, мен андан жаман нерсени деле көргөн жокмун. Өзгөрүү болду? Өзгөрүү бул убакыттан го дейм. Мен өзүм ошол эле бойдомун. Анан кийин көп жерлерден мындай билимдүү болуп калдым. Юридикалык жактанбы, же финансовый жактанбы, мындай акча топтош керек, мындай иштеш керек деген жактан эле билимдүү болбосом, акыл эсим, жүргөн турушум, болгон характерим ошол эле бойдон. Мен эч ами могу жерде момдой болду деп переломный убакыт деле болгон жок да. Жана ушул маекке чейин дагы ошол эфир боюнча сүйлөшүп калдык, анан юристтер боюнча сөз суроо бергим келип атат. Деги эле Кыргызстанда юристтер өзүнүн жумушун жакшы билеби? Менимче кандай болот билбейм, бирок мени көп деле соттошкон эмес да. Бир эле жолу соттошкон. Кудай жалгап мага эки күчтүү адвокат келди. Аттарын айтып кетсем деле уялбайм, анткени аларды мындай реклама дейт, жарнама кылыш бул керек да. Күчтүү болду. Акмат Алагушев деген байкебиз, анан Али Бариевич деген. Кудай буйрса кийин өсүп үйлөнүп калсам, балким ошо Али Бариевичке сөз берген болчумун, өкүлат алып бериңиз депчи. Анткени мен 1,5 жыл соттолуп жүрдүм. 1,5 жыл бою мен артыман жардам кылып, ошо мен менен чогуу күрөшүп жүргөн кишилер да. Анан кийин бирөөсү аябай генерал болуп жүргөн эме, мындай аябай свидетель да, следователь болуп, экинчиси мындай аябай билимдүү киши экен, юрист катары чыгып, эгиде бири-бирин толуктап, ошондой жеңил эле өттү го десем жаңылышпаймын. Демек ар бир адамдын өзүнүн кесибин жакшы билгендиктен, Эми мага ушундай жакшы адамдар туш келди. Ага чейин начар адвокат келди, мындай бекер деп коет го. Бекер жактан. Эми алга ассаламу алейкум, ден соолукта болсун ал байкебиз. Анын сөзүн биринчи эле күнү отурганда сразу эле ИВСке отурдум. Апчу деген элечи, анан кийин койдо эле кыйкырган бойдон эле кеткем, адвокатты алмаштыргыла деп. Анан бар экен Кыргызстанда билимдүүлөр, бирок билимсиздер деле бар. Мындай өзүң тандап, өзүң каражатыңа жетишинче жакшы мындай юристтер дагы табылса болот экен. Жакшы. Анда келиңиз да ушул кичинекей чагыңыз өткөн үй боюнча дагы маек уланталы. Макул. Бул бактарды качан отургансыздар? Бул жер азыр кыштан кийин болуп эле көбү дүрдөбөй жатат. Мөндүр сөндүр болгондуктан бул жердин иши дагы жарымсынан көбүн көрүспү. Ото алып кеттик. Бул кымбат гүлдөр жана роза, тиги буну энекем жакшы көрөт. Өзү ушундай бак сактарга жакын киши да. Демек баягы макал бар эмеспи? Кедейди көчкөндө көр депчи. Туура, ошону тамашалап дос балдарым да айтып атты. Лөлүнү деп айтышты, кедейди, анан кыргызды деп, анан кийин адашып деле калдым. Байкалбастан мындай 7-8 спортер менен эле ташып салдык. Аябай көп оокат чыкты. Бунун жарымысынан көп эсеби бул маамдын эле чөпүрөктөрү, банкалары, кере жок тактай. Бул отун деп, отун үйдө бир камаз чогулмай болду. Дагы отун тараттым ар кимге дагычы, кийимге чейин баарын, бирок аябай көп чогултуптур. Эски болбогон антиквариат немелер бар го мындай, варенье салгыччы. Өмүр бою колдонгон эмеспиз. Кой бул керек деп. Макул деп алып көңүлү чүрбөйүн деп баарын таш алып барып койду. Азыр анын баарын тазалап сүрткүлөп азыр үйдө алек болуп атат. Мен мисалы үчүн Сыдман, сен ошол учурда деле жакшы эле иштеп аттың да, анан эмне үчүн сырттарын оңдоп түзөө иштерин, тактап айтканда ремонт жасаган жоксуң? Бул там ал убакта бизге каранды эмес болчу. Бул жак болсо ошо атамда болчу документтер боюнча. Анан кийин бул жерде биз тамаша түрүндө айтканда мындай квартирант катары болчук да. Үйдүн ээси болуп жашайбыз, бирок бул жер бизге таандык эмес. Анан мен ошо мамама кулагына күлөстүрүп эле айтып берчүмүн. Кудай буйрса там аламан, там алып берем сизге, мындай чоң үй алып берем, ошол жерди ремонт кылабыз деп. Анан бул жердин ремонт кылган кажетин көрбөчүмүн. Анткени мен жүрөгүмдө мындай сезим бар болчу. Бир күн болбосо бир күнү тамыма жетейин депчи. Ишеничти. Акчам деле жок. Мама 20 сом жол көрөп туруңузчу деп сурап атам, бирок жүрөгүмдө ишенич бар да, мындай. Кыялдарым орундалат деген ишенич менен эле бул жерди оңдоштун кажети жок деп. Бирок энекем жаза берчи. Анан кийин кандай десем, мен 24 эми толдум да. Анан 22 жаштагы бала каякта там. Мен шоакты дагы таш кармаганды да билбейм, мен кирпич курганды да. Меники мындай да, бирөөлөргө акча төлөйм, келет, оңдойт. Болду, мен кандай түшүнүк жок, өзүм кирпичти кармай алып, азыр эле бир нерсе өзүм түшүнүм ишетип, момундай турбайбы деп, айрыкча айтканда балконовский балдардай болупчу. Мен өзүм деги эле менен иштегенге аракет кылам да, акчаны таап лучше бирөөгө берем да менчи. Мисалы үчүн ошол үйгө жетерлик акча болгондон кийин мүмкүн ушул жерге жаңы башка эле үй тургузуп, балаң өскөн жерде калсаң болмок да. Эмне үчүн башка жакта? Оңой экен. Там куруп койсуң депчи. Азыркы мындай экономикага өтсөк, бүт нерсе кымбаттап атат. 2-3 жыл мурун мындай темирдин баасы, тактайдын баасы аябай төмөн болчу. Азыр Кудайды караган акчаны турат, анан тамды куруп келатып, мындай үй жер тамдын иши бүтпөйт эч качан.
100 жылдап деле бир жерин жаза бересиң да. Анан кийин мен тамды куруп алып бул жерге фундаментти куйган анан кийин аны кура албай анан жүдөп биякта өмүр бою стройка болуп жүрмөк беле. Менимче мен өзүмдүн эле көчөмөн алдым Арчебештен эле кайта үйдө. Даяр тамга көчкөнүм бул жеңил болду. Анткени мен бул жерге кала турган кыялдарым жок. Мен өзүм деги эле чет өлкөгө кеткенге үмүттөнүп жүрөм дагы деле. Үйдү мындай энекеме бир туугандарыма жылуу жумшак, жакшы мындай шарты бар мындай үйдү берип койсом эле болду. Ары жакка кеткенде дагы жылуу жумшак үйдө отурат деген ишеничим болуш керек. Мисалы үчүн ошол жаңылыкты деле апакеңизге айткан деле бул өзгөчө бир толкундоолор менен кошулса керек. Аябай энекем мындай характер боюнча холерик да. Бир нерсе болсо эле могу там десе оолу болуп жашап алышат ал жерге. Бул комната меники, сеники, анан тигиндей мындай да акча келбейт экен мындай, анан доллар дагы жакшы ойноду бир сырачы. Настроениябызды бузуп кайта көтөрүп, анан кийин көп нерсени энекеме билгизбей өзүм кылдым. Мам бир жерди алып берчи деп бир эски тамдарды көрсөтмөшөтүп акчабыз жетсе болду деп. Бирок менде канча акча бар экенин мага билчү эмес. Өзүм сырмойдон мындай бир сюрприз катары болсун деген ойдо эле болду да. Унаамды дагы саттым. Колдон келген үйдө чоң мындай кымбат баалуу MacBook, камера, бүт нерсем барын сатып, азыр өзүм мына турган керетем менен эле телефон эле калдым мындай. Башка эчтекем жок. Картада бир аз акчам бар. Азыр ремонт эми баштайлы деп атабыз, Кудай буйрса. Вот ошо жакшы там үлгүрдү бизге Кудай буйруп. Буйруган там буйруйт экен деги эле. Бирис азыр дал ошол үйдү дагы көргөнгө аракет жасайбыз, барабыз. Келиңиз анда дагы уланталы. Бул жерде менин тапчаным бар болчу. Эл ишенбейт болуш керек, бирок жерде менин бир тууганда болуп калган квартирант бар болчу, 10 жылдап жашаган Сапар деген байке. Ал байке сварщик болчу. Мен проектор болуп, үйдө толтура мындай трубалар ашкан, темир. Могу жерге чоң тапчан кургам. Ал тапчаны жака ташып бардым. Тумоттун бүт бардыгын ташып келдим. Мен мунун баары акча экен да. Кээ чоңойгону түшүнөт экенсиң. Бул жерге унаам турчу. Ошон үчүн бул жер азыр жок болуп калды, тоңсоруп. Бул жерде тоокторум бар болчу меники. Менин өзү иничегим кичинекей тооктор жакшы көрчү жөжөлөрүн алып берип коюп, ал деги эле эрмекте ар бирөөнү ат коюп чыккан. Тигиндей мындай анан өзү жемин берип, суусун берип, ичин тазалап эметчи. Бунун баарын жазаштырып берген болчубуз. Бул илгерки тапчан болчу. Бул по проекции тапчанды, бирок тооккана кылып койгонбуз. Бул жер очоккана болчу, бирок эч кандай очоккана деле болгон жок, бу жерден бышырган деле жокпуз. Бул жерге көмүр тежектин бардыгы эле салынды. Бул жерибиз сарай. Сарайда жана толгон токко кереги жок буюмдун бардыгы болду. Бул жерде подвалыбыз бар. Подвал аябай кенен. Тамашалап коет жана 2000 канчанчы жыл, 12-жылы 21-декабрь мындай акыркы кыямат дегенде ушул жакка жашынганбыз, тамашасы жок эле. Свеча-мечам баарын алып алып баардын шамдар менен отурганбыз. Кинодогудай эле. Бул жерде квартира болчу. Мындай жанагы однозвездочный десем жаңылышпайт болуш керекмин. Бул жерде жакшынакай квартиранттарыбыз жашачу, бирок бул жерде биз гардеробный кылып, оокатыбыз кереги жок. Берге материалдар аябай толуп кеткен. Онун материалдын баарын билбейм, мамам деги эле эчтекен тикпейт. Бирок негедир ошонун баарын чогултат. Анан банка бар. Канча деген миллион банка бар да биздечи. Керек болсо алып кеткиле, бекер. Берди баня курабыз дегенбиз. Баня курабыз деп курабыз мойдон эле калды. Жердин бул тарабын мен саткам. Бул тарабы меники. Экиге документти бөлүп даярдап койдум. Кудай буйрса бул жердин документинде аягына чейин чыккандан кийин, бул жерде саткандан кийин үйүмдүн ремонтун баштаймын, унаа аламын, балким однокомнатный бүт баарына бул жакка жетет. Анткени бул арча бешик. Деги эле үйүм анча эмес болсо да топурагым алтындай болгон кымбат. Мынакей биякта карагат, өрүк, сливалар бүт бардыгы бар. Башка эчтеке деле жок. Монун баарын өзүбүз кылганбыз кече жакында. Инилер менен эметип жактарын баарын бир аз ремонт кылмыш этип. Монун баардыгын неге чолттук билбейм. Өзүңөр көргөндөй эле акыркы мода менен бул биздин фундаментибиз, мынтсаң таш уурайт. Бүгүн эмес эртең куласа таң калбагыла. Ошондуктан бул тамдан эртерээк көчкөнгө мажбур болдук. Бирок биз бул тамды эч кандай шылыңдамай жок. Анткени бул там мен кандай десем, энемдей, атамдай эле жакшы көргөн эле тамым. Өзүм кургам. Көрдүңөр да, мастер на все руки. Светтерин бардын өзүмө. Бирок баягы лампочкасына жулуп кеттим менчи. Акча экен да. Баарын жасагам. Мынтсең чөт. Бирок мындай кылба дечи. Там бул жерибиз кухня болчу. Бул жерибиз типа туалет, ванна сыяктуу болчу. Эмне? Үй суук.
Бирок ошонусу менен болсо дагы деги эле үйдүн ичинде гармония бар болчу. Анткени бул жерде энекем, карындаштарым баарды күлүп жайнап, үйдү жылуу, жумшак кармап, жакшы тамактар жасап бергендиктен бизге бул байкалган жок. Төрөлүп өскөндөн баштап. Кирип кетпегиле бул жерден акырын. Бул менин жеке комнатам болчу. Бул жерден мен мынакей силерге көрсөтө турган жер. Бул жерден мен өзүмдүн эфирим кылчумун. TikTok'тордун баардыгы ушул жакта. Ушул жерден болчу. Бүт баардыгы ушул жерден. Үй мындай болгону менен бул жерде MacBook, акыркы килтейген телевизор бар болчу, көтөргөн акыркы iPhone, бүт акыркы болчу да. Анткени айтып атпайм, ишеничтер болчу, бул тамдан кетем дегенчи. Жан дүйнөбүз бай болчу. Бирок сырткы бул үйгө уру кирбейт. Уру кирсе бора чийт. Акча чыштачы бул жерге уру кирип алып. Ошо? Дал ушул үйдө жашап, ушул үйдө чоңойгонсуңар, анан атаңар менен катташып турасыңарбы? Келип турчу эле? Жок, атабыз менен катташпай элебиз, бирок жылуу жумшак мамиледе калганбыз бири-бирибизге сый болуп. Балдарга жардам берип турабы? Жок, ачыгын айтыш керек. Ооба деп айтмакмын, эгерде жардам кыла турган болсо. Ошо жардам кылганы балким мен ошо документтерге жүгүрүп жүргөндө бизге өткөрүп бергендиги болуш керек. Ата катары ошентип өткөрүп берип коюңуз дегенде макул деп туура түшүнүп бизге өткөрүп берди. Көптөгөн жылдар менен бул тамдар атамдыкы болчу. Кой балдарыңызга калсын деп мен ошо атама барып өзүбүзгө жаздырып алганбыз. Жалгыз бой эненин дагы түйшүгүн улуу баласы катары билип калдың да. Ошол эмнелерден кыйналчу эле, көргөзбөгөн эмнелери бар? Энекемби? Энекем неден кыйналчу? Бул жерге конок чакыра албачы, бир нерсени тартсаң, ай, могу үй ок басып кеткен, мону тартпай эле койчу, көрсөтпөй эле койчу, ай, неметпечи мону, неме, мени көрсөтпөчү деп элечи, азыркыга чейин деле ошондой. Анан канчадан бери кошуна колуңдон уялып, деги эле бул жерге чайга бирөөнү чакыра албай, мындай бирөөлөр конокко келип атабыз десе, мындай өзүнүн кирерге жер таппай, буну мындай кылыш керек болчу, мындай деп эле деги эле уялып жүрөрчү да. Азыр жаңы тамга барып, деги эле мындай конок кете албай эле монтип эле келгиле деп аткан убакыт болуп атат. Бул жерден көптөгөн кыйынчылыктар көрдү энекем, чын эле баатыр кишкен. Азыр эми мен дагы деле байкай элек болуш керекмин, бул деги эле 50% болуш керек мен түшүнгөнүмчө. Кийин чоңойгондо дагы ушунун баардыгын кылды эле деп. Деги мага байкаткан эмес. Светке канча кетип аткан, тузга, майга, мен бул жерде уктоп, компьютер ойночумун, түнөп, канча деген жылдар менен анан кийин түшүнбөчүмүн. Тапкан акчамды ар кайсы жактарга барып коротчумун. Анан кийин мындай карасам, мамамдын ошо капчыгында 500 сом, 200 сом менен эле бизди эптеп кой багыш керекмиш деген кишкен. Анын баарын эми түшүнүп, анан аз менде кыз, анан ичебиз жүрүп, клубко барабыз, анан мынтебиз, тигинтебиз деген түшүнүк жок. Биринчи түшүнүгүм ошо энекемди мындай көлгө барсам дагы энекем менен барайын, эс алсам да энекем менен кылайын деп биринчи ойдо ошо энекем болуп атат. Кыз башка жок деп калдыңыз. Мурда бир сүйлөшкөн кызыңыз да бар эле. Бул каза болуп туура. Алар эмне болушту? Билбейм. Билишчү эле, мисалы үчүн ушундай шартта жашаарыңызды? Жок. Көргөзчү эмессиз? Жок, мен көрсөтчү эмесмин. Мен деле бул жерден тамымды жакшы көргөнүмөн, бирок көп жерден уялчумун. Анан ачык сөзүнө келгенде көп эле мындай билип калгандар ошо акчасы жок экен, мындай эме кандай десем, каражатка карап мамиле кылат дегендей ошондой болуп калаткан. Бирок өзүңөр байкап тургандай эле бойду келбетти баланы кантип жакшы көрөсүң. Тамаша эле мындай жек көрүп калып жүрбөйлү. Бир аз маанайды грустный музыканы коюп коюп бул жерде байкош сыдыман өлөйүн деп бул жерден деп. Бардыгы балким көргөндөр ошолор көрүштү кандай үйдө жашап жүргөнүн. Анан кийин адам өзү мындай актер болгондуктан мен өзүмдү мындай бай сыяктуу алып жүргөн жакшы да. Сыртка чыгасың, жашынакай ат-капакка көйнөктү кийип мындай нөт алып туруп чыгып туруп анан кийин өзүм дүйнөмдү, жан дүйнөмдү мындай чоң особнякта жашачумун да. Ошондой эле мамиле кылчумун эл журтка. Мен эч качан өзүм мындай деп деген ой деле жок болчу. Да, достор, биз азыр жаңы конушка келдик. Буюрса, дал ушул үй боюнча дагы сиз мени өзү тааныштырып баштайт. Келиңиздер, бисмилла деп кирели. Бардыгыңыздарга ассаламу алейкум дагы бир жолу. Мынакей бул биздин дарбазабыз. Кирсеңиздер болот. Азырынча үйдүн бардыгы быт-шыт эми эле көчүп келгендиктен ызычууга маани бербей эле коюңуздар.
Кудай буйрса бир айдын ичинде баардыгын тазалап, жаңы ремонт кылып, баарын алмаштырып алабыз. Анда келиңиз өзүңүз тааныштырып баштаңыз. Анан менде суроо эмне үчүн башка жактан, башка райондордон албай дал ушул Айыл Арча бешикке келдиңиз? Бул анткени орусчасы, кыргызчасы кандай болот экен билбейт экенмин, инфраструктура деп коет. Бул жерде энекемдин кандай десем, кошуна колоңор, тууган уругу, көнгөн магазин, милиция, поликлиника деген нерсе аябай керектүү нерсе экен. Көзгө байкалбаган жаңы жерге барганда мындай жоголуп, мындай томсоруп каласың да, каякта эмне экенин билбей. Бул жерден үйүмө жакын, анан кийин эмне каякта болгонун баардыгын билебиз. Бияктабы, тияктабы, иштейт кичинекей, күчүктү калтырып коюшту, жада калса күчүгүнө чейин калтырышты. Ата алапа болот. Ошо бул жерден бизге ыңгайлуу жер, көнгөн жерибиз, анан айтып кеткендей эле, бул жерден үй эмес, топурак алтын, бердин участоктор аябай кымбат баалуу болушат. Канча болду эми ушул тоготер жерин сурайынчы? Сырмойдон калсын. Орточо эсеп менен. Болбойт, андай айткан болбойт. Тиги тамдан бир топ эле кымбат. Өзүмдүн жакшы эле кымбат. Унаам кетти, топтогон акчам кетти, болгон нерсем. Жөн каппа. Болгон нерсенин баары сатылып, анан бул жерге дагы карыстап, ар кимге ошентип алган убактым, азыр карыздарын төлөп, кичине калды. Ошо карыздарын төлөп берип койсом болду. Ал жана жашаган үйүңүздөрдү саттыңыздар, Туура. Анда тааныштырып баштаңыз, өзүңүз көргөндөй эле 2 кабат үй, канча бөлмөлүү, ошол боюнча. Бөлмөлөрүн азырынча так билбейт экенмин. Эсептеп азыр ойлонуп көрүш керек. Деги эле көп, баардыгыбызга бирден эметсек дагы ашып да калчу да экен. Бул тамды мен ички ремонт эмес, бөлмөсүн караган жокмун. Бул жерин карадым. Экинчиден бетон кайсы марка экенин, канча кирпич, полторабы, экиби, сырты утепленныйбы, кандай оборудование менен бул жер жылуу берет экен, газ, канализация, ошонун баардыгын карап туруп анан кийин алганмын да. Бул там двухэтажный экен, мондай экен, монча керек эмес. Бул жер бизге ыңгайлуу болот экенби, ошонусун карадым. Сарайынан бери погреб бар бекен, ошонун баардыгын тапкандан кийин анан бул жерди алдым. Ошо эң туура болот го дейм. Бул жердин ремонтун шашпай, Кудай буйрса, өзүм кылып алам. Келиңиз анда тааныштырып баштаңыз. Тааныштырып баштайын. Бул жерден биринчи баштайын. Буга чейин жашап кеткен бул жерде хозяин итин калтырып кетти, аты Алапа экен. Эми көнүп атабыз. Күчүктейт, бирок туруп иштебичи деле окчор экен. Буну эшикке коло үйгөн кудуретибиз жеткен жок үчүн жүрөк барбайт экен андай нерсеге. Анан биз менен жаша берсин дедик. Бул жерге унаа кирчү жер. Унаа киргенден кийин бул жерге свет коюп, бул жерге жашнакай неметип өзүмө. Бул жердин орду 470 же бир чоң Toyota'нын жери да. Бул вопрос времени эле деп коет. Бул жер азыр ызы чуу, эми уборка кылып жаткан кезибиз. Ошондуктан бул жер аябай ызы чуу болчу да. Ачыгын айткандачы, прям каша болчу. Бул жерде апа эле жашачу экен. Апа эчтекесине тийбептир, 50-жылдан бери турган оокаттар бар экен. Ошонун баарын ыргытып, жокко таратчу жактарга берип атабыз. Жыйнаштырып, бул жер Кудай буйрса очоккана болот. Бул тапчанды ташып келип алдым, айтып кеткендей эле. Бул жерди өзүм жасагам. Сапар байке менен кошулуп, проекциясы меники, бирок бүт моун баарын сваркалап берген Сапар байке кылган. Чоң рахмат сизге дагы. Бул темирлердин баары илгерки паровой отопленияңкы, баардыгын эмне десем, кырша-мыршаларын сатып алып, бул соттолуп атканда мени көчөгө чыгарып койгондо домашний арест деп коет. 9-дан кийин эшикке чыккан болбойт, көчөгө чыккан болбойт, эмне кылсам деп, анан кийин колум жөн турбасын деп ушу тапчанды жасагам. Тапчанды тияка чыштап, боорум ачып, бияка балдар менен ташып алып келгем. Кухня кылам го дейм, жакшылык, жамандык деген Кыргызда бул бизде салт экен. Чоң адамдар чакырып, мындай деги эле кыргызчылык бизде жакшы. Бул жерибиз сарай. Сарайдын ичинде азыр тигилери байкелерибиз да калтырып кеткен толтура отундар бар экен, бирок кереги жок деди. Бунун баарын отун жарып, өзүм инилерим менен, досторум менен жарып, баарын мөшөктөргө жашнакай аккуратно коюш керекпиз. Анан кийин бул жер биздин кандай десем, огородубуз болуп калат го дейм, бирок бул жерде мен газон төшөгүм келип атат. Бул жерде азыр алма турат, өрүк турат. Кудай буйрса ушу жердин баардыгын жашылдатып, бул жерден балки менин балдарым же болбосо мамамдын ошо неберелери жүгүрүп калат деген ишеничте болобуз. Кудай буйрса баардыгы ишке ашат. Эшигин көрүп төрүнөт дейт. Төргөтөлүп үйдүн ичи менен таанышалы буйрса, дагы ушул жыйнап бүткөндөн кийин да мүмкүн сиз мында бир ийгиликтери менен, жакшылыктары менен, мүмкүн үйлөнгөндө тоюна да келип калабыз. Кудай буйрса, албетте сиздерди да чакырамын. Көп айтышы мүмкүн, менден да кычырап жашагандар бар да. Эми бул үйүнө мактанып атабы, мактангандын кесепети эмес, жанагындай тамдан бул тамга көчкөн мага бул чоң келген жеңиштик, туура түшүнүңүздөр. Мен толкунданып жатам. Ошондуктан бул там мага деги эле заңгырап сонун көрүнүп атат.
Бирок жанында кычырагандарга бул мындай эле болушу мүмкүн. Аябай сонун тим эле особняк алдым деп айтпайм. Бирок деги эле бизге сон болду. Мага деги эле жеңиш да булчу. Сан. Ошентип айтып коеюн дедим. Келиңиз. Кириңиздер. Тамбур болуп, өтүңүз. Жиналышкан учурда келип калдым. Аябай үйдүн бардыгы бардак, бирок бул мебелдердин бардыгы кандай десем, тиги эски кожоюндар алып кетелек да. Эми алып кетишет, алып кеткенден кийин бир сыра өзүбүздүн жаңы мебелдерди сатып алабыз, жаңы кухонный гарнитур бүт баарын алгандан кийин анан үй дагы өзүнө келеттир. Абыйларын алмаштырып, бүт баарын бактанышып атыр, жашнакай кылдырам. Бул жер кухня, бул карындашым болот, Жанат, мынакей. Жанат. Ассаламу алейкум. Жанатты көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Биз сизди дагы ушул СДМан аркылуу көрүп жүргөнбүз. Үй кут болсун. Рахмат. Аябай өзгөрүү болуп атыптыр. Иш көбүрөөк болуп калат эми, кыздарга деле иш көп болуп калат да. Жок боло берсин. Эртең бүрсүн бакты деле беребиз да. Бул жерден кызуу зат болуп калышы мүмкүн деген ишеничтебиз. Бул жерге жаштакай таттуу тарапат коюп койгонбуз. Силер келет деп. Атак бутшет болчу, ошо мындай күндө жейт деп ойлогом. Столду көрсөтүп койгончу бул жерде. Атайын келет. Ошо эми мон сатып бердим кече жакында. Эски кожоюндан өзүм выкупил. Ачыгын айтайын, мага мындай нерсени колдонгон билбейт. Бул жанагы пришелистер чыдап кетет го. Буну тийбегиле мындай болуп атат. Азырынча эми күнө элекпиз. Бул кухонный гарнитурду да чыдап кетишти. Бирок көп жерин алмаштырабыз. Мама жаңы нерсени алып берейин деп атам. Бул жердин баарын абыйларын баарын жаза алабыз, бирок өзүңөр көргөндөй эле ошо мактанып кетчү нерсем бул жер менен биякта теплый пол бар экен. Теплый пол дукканда шалкабыздан кеттик. Андай нерсе каяктан бизде. Бияка кирергиле. Мен мактанып кетчү жерим, мен от жакчымын үйдө. Лично от жакчымын. Аш жерден өлүп калайын деп из урупчу. Мындайдан из урбайт экен. Бул байкагалачы, Аристон бар экен. Бул деле кымбат нерсе баарын калтырып кетти. Рахмат ушу калтырып кеткен кожоюнгачы. Бул жерден конок тозуучу зал экен. Залды эми дагы жазап келаткан учурубуз. Бул жерде эми бул келген үйүбүзгө бир 2-3 күн эле болду. Бул жерге дагы турукташа элекпиз, ошондуктан эң бат болсун деп бул жерге палас төшөмүш этип, бул жерге жатып турабыз азырынча. Көрүп кетсеңиздер болот, колдон келишинче мындай кичине болсо да уют кылдык. Тиги картинаны көрдүңөр мына? Эски тамам. Бул жанагы менен потайной эшигим. Айтып атпайм, мындайдан сыра чыкса, жүрсөңүздөр көрсөтөм силерге да болбойсуң. Мындайдан корого чыгып кетсе болот экен. Деги эле мага мындай нерсе бул аябай сонун. Бул лестница, бул лестницаны да алмаштырабыз, жеңилирээк кылабыз. Кийин анткени боюнда болуп калышы мүмкүн, аялым. Боюнда болуп калып, көтөрүлүшкө оор болушу мүмкүн, же мамамдын буту ооруп калышы мүмкүн, ошондуктан жеңилирээк мындай ошо тепкичтер жасап бериш керек. Жүрүңүздөр. Бул жер кичинекей детский болот го дейм. Бул жер детский экен, кирсеңиздер болот бул жака. Бул жерде да кийим-кечем барды мүшөктөр менен ызычы болуп турган кези, бирок айтып кеткендей бардыгын ремонт кылабыз, туура түшүнгүлө. Жакта балконубуз бар. Балкондун види дагы жашнакай. Бул жер бардыгы жакшы, жылуу, сонун. Бул жерге жатып, азырынча дос балдарым үйдө конок болуп жүрүшөт. Жакта дос балдарым менен калып, үйдү бир аз отундары жарып, мындай мага жардам берип кеткен жери, көрсөтүп жаткан жери. Мынакей бул Азамат деген жигит. Азыр астында да софа жүрөт. Бул жакын кандостордун бири. Бул жакка мага азыр жардам беришкен келишкен болчу. Бул мен иним болот, Сыдыман деген. Абай. Жакшы, өзүң кандайсың? Кандай мынакей, бул иничектерим болот. Булар менен көптөгөн жумуштардын баарын бүтүрүп жатабыз. Жакындарга өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын, жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Реста чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Мыкты колоритте жасалган бөлмөлөр, караоке залдар, бий аянтчасы, жогорку квалификациялуу ашпозчулар, тейлөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн кызматкерлер ар дайым сиздердин кызматта. Дарегибиз Касмалы Байалинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Мына достор, ушинтип бүгүнкү каарманыбыздын жашаган үйүн бир сыра көрүп чыктык. Бул албетте жалпыбыз үчүн жакшы бир үлгү болот деген ишеничтебиз. Анткени блогер деселе биз албетте бардык нерсеси тегиз,
дайыма акчасы бар адамды ойлойбуз, бирок мына ушундай чоң жетишкендикке жеткен бул анда санда гана кездешет деп ойлойм. Келиңиз анда Сыдыман мынакей, биз сиз Сыдыман деп үйрөнүп калганбыз. Мынакей досторуңуз менен биргеликте Instagram тармактан көрүп атабыз. Дос балдарыңыз аябай көп экен, улам жардам беришип. Ошолор тууралуу айтсаңыз, доско байсызбы? Доско деги эле байлыгымды түшүндүм ушу сот тармагында, больницага түшкөндө, деги эле ушундай кыйынчылыктар түшкөндө, анан жанагында үйдөн менин байлыгыма карабай блогер эмес болгон убакта деле бул дос балдарым жанымда болчу. Бул жерде азыр экөөлө отурат, дагы 10 чактадай дос балдар бар. Досуң көп болсо аябай жакшы экен, бул деги эле байлык экен да. Ошон үчүн биякка отурсун, чогуу немесин уя болушат, бирок менимче бул чын досуң болгон, бул кадимкидей байлык да. Бирөөнүн машина чыгып, бияктан ташый калат, бирөөсү тияктан бирөө менен тааныш болуп калат, монтоп эле жумуштарың бүтө берет экен. Жалгыз болгондо бул деги эле кыйынчылык болуп калат экен. Ошондуктан булар дос десем бул оскорбление сыяктуу болуп калат, бир туугандардай эле да. Бирге чоң өсүп, чоңоюп, бири-бирибиздин туугандарыбыз менен катташып, жакшылык жамандыкта бирге кол көрсөтүшүп ушундай деги эле ынтымактуубуз да. Булар мени блогер катары таанышпайт. Буларга баары бир да, Инстаграмга деле отурушпайт. Деги эле мени Элмир катары таанышат. Кичинекей кезиштен баштап эле чоңоюп нетет турган. Болду, ошол эле. Башка кайдыбай сурооңуз бар да. Инстаграм баракчасынан дагы ошол дос таба алдыңызбы, мисалы үчүн подписчиктериңизден? Андай тараптан дагы досторум дагы бар Инстаграмда. Катталуучуларымдын бир экөөсү менен аябай жакшы дос болуп кеткенмин. Чогуу көлгү бар эс алып, көрүп аткан болуш керек. Ошол сыяктуу дагы аябай тааныштар көбөйдү. Анткени алар мени канча жылдан бери көрүп, аларга мен мындай дос катары болуп калдым да. Анан колдон келишинче баарына жооп бергенге аракет кылам. Мындай бирөөсүнө тобокел мамиле кылгандан алысмын да. Ошондуктан кандай десем, подписчиктер аябай жакшы көрсөтүп жардамды. Бул жерде жөн эле тамашалап, көрүндүк деп койсоң эле туруп 5-6 миң, 10 миң сомго чейин чыгып кетет. Ал бир жерим жамалып калат да. Ошондуктан мондай могу жака машина керек эле десем, менде бар, братан, менде бар деп эле жазып калышат. Анан жактан тура калып бир жерден документ керек болсо, ийиним мен ошол жерде иштейм, кел деп мындай аябай сонун лайфхак да булчу. Ошондуктан мен Инстаграмды сатып, же бир нерсе токтотууга каршымын. Мен наоборот элди көбөйтүп, мына тааныштарым көп болсо деп өзүмө жагат да ушундай деги. Канча көрүндүк түштү мисалы үчүн мында ошо үйдүгө? Көрүндүк бир 7-8 миң сом түштү го дейм. Мындай бирок аябай көрүндүк бергиле деген жокмун. Ал жөн эле катталуучулар менен тамашалап эле кимден канча чыкса, эми бул кыргыздын салты да. Анда мен мындай жаман ой менен сураган деле кажетим болгон жок. Жөн эле мындай эл сомду жакпаган жазып койсом, тамашалап 1000ден, 2000ден, бирөө 5 сомдон, 1 сомдон болсо деле ошентип атып, элдин немеси менен түшүп калды. Ал зато тияк-бияктан бир жерде шыгып алып бирөө бүтүп калат, анан ошол жака өткөн сайын, буну катталуучуларым кылган, буну мондой берген деп. Бир катталуучум бүгүн азыр мага шкаф алып келип берет. Өзү мебельщик болуп иштейт экен. Мен сага өзүм алып келип берем, мен сени сыйлайм, тигиндей мындай деп. Менден ошо сага белек болсун деп, ушундай жакшы белектерди алып келип берет да. Анан кийин жакшылыкта эмнеге жок. Ошону алып рахматыбызды айтып, ал мен дагы тааныш болуп калгам. Жакшы. Анда досторуңуздан сурайлы, дал ушул маңдайлашып отурубуз. Кичинекей кезинде кандай эле? Мүнөзүм өрөлчү. Кичинекей кезинде биз чогуу окуганда, лицейде жүргөндө постоянно кечиге эле жүрчүк. Ал кезде дот ойночук. Ошо компьютерный клубтарда эжекелерибиз да көрүп атса керек, баары эле биз жакшы таанышса керек. Чогуу эле жүрүп, ойноп күлүп эле. Эми кантип өткөнүн билбей калдык убактын. Биздин балалыгыбыз элдикиндей эле өттү. Мындай байлардан эмеспиз. Ачыгын айтканда бүт бардыгын кандай өтсө ошондой эле өттү да. Чогуу эле күлүп жайнап компьютер болобу, көчөдөн ойнойбузбу, бирөөбүздө мушташ бир нерсе проблема болсо чогуу чыгып, жардам берип, кызды жакшы көрүп калсак чогуу барып деп, мындай бирибизге деги эле поддержка көрсөтүп, бирөөдө акча болуп калат 500 сом ошол убакта. Ал убакта чоң болчу бизге акча 500 сом деп. Арабызда ошо Тима деген бала бар. Бизди тойгузчу, жол киреги жок болуп калганда жөө басчубуз үйгө чейин. Кызыктуу окуялар деги эле көп болгон, элдикиндей эле да, бирок анан биз болсо мындай баарыбыз машиначан болчук. Мындай эс алчык деген жок. Баардыгыбыз эле эл көргөндү көрүп эле ошентип эле өскөн болчук. Анан айтып кеткенде, булар менен блогер катары таанышпайт. Буларга байсыңбы, кедейсиңби, канча сомуң бар, машинаң барбы, эмне телефон көтөрөсүң, баары бир. Кандай адамсың, ошондой бирибизге мамиле кылабыз. Ошо? Жакшы. Мынакей дал ушул үйгө болгон саякатыбыз дагы аягына жетти. Анан сизге чоң рахмат.
Эми сөздүн акыркысы бул албетте биздин биринчи келген максатыбыз бул албетте көрүп жаткан жаш муундарга деги эле көрөрмандарга жакшы бир мотивация катары сизден бир кеңеш болсун, ушул жеңишке жеткен адам катары сизден. Эми бул ар кайсы адамдын өзүнүн турмушуна жарашалуу жеңиш болот экен. Кээ биркиге балалуу болгондо, кээ бирки унаа алганда, же бир чоң кырсык бүткөндө менимче бул көптөгөн өзүмө жеңиш, өзүмө жеке ушундай болгон проблемаларды бүтүрүп ушундай үйгө жеткеним мага бул аябай сүйүнүчтүү болуп жатат. Бул жактан мен эл журтка ошо кандай десем советин айтып кетмекчи жаштарга. Азырынча акчаны мындай кандай десем досторго жөнүнө корото бербегиле. Жанагындай толтура досум бар деп эле ар кандай саналуу эле дос болот экен. Мен соттолгондо 100 достун арасынан 10 эле калды. Больницага болгондо ошо 10-нун ичинен 5 эле калды. Ошентип электен ээленип, мындай жакын, мындай чын досторум эле калды. Мындай оказывается жөн эле дос, ты чё дегендин бардыгы мындай ажыралып кетти. Көбү менен сүйлөшпөй калдым, катташпай калдым. Кыз-кыздарга мындай бала болсо, үйдө эри болуп, мындай эркек болуп өсүп атса, мындай кыздарга акча коротпосун. Канча кыздарга ар нерсем барын ушу 8-март, 14-февраль деп эле ушунду бүт баарын алып берип атып, жакка барам, бирөөгө мен айфонум бар деп мактанам. Мен клубка барам, мен кийинген маргинал кийим болот, кымбат болот деп мактанган кажети жок экен. Өзүң шашпай, бир жерде топ үй, чоң унаа, ушундай нерселерге жетип алсаң, бул деги эле сонун жетишкендиктин бири экен. Анан ошого топтош керек, ата-энеңди караш керек, үй бүлөңдү, бир туугандарыңды. Анан анын баардыгы айта сага айтып келет деген ишеничтемин. И албетте намазды да башташ керек. Кудай буйрса намазга да жогу жыгылабыз. Алдыда максатыңыз тууралуу бөлүшөлү. Сиз Кыргызстанда жашабайм, башка өлкөгө кетем деп көптөн бери айтып келесиз. Ошол максаттар тууралуу. Эми Кыргызстанда жашабайм дегенде Кыргызстанды жаман көрөм деген нерсе эмес. Кыргызстанды албетте жакшы көрөбүз. Бул өсүп төрөлгөн жерибиз, мекенибиз. Бирок кандай десем, өзүмдүн кыялым бар. Ошо чет өлкө АКШга кетсем депчи. Ошо АКШ деп кичинекей кезимден баштап кинолорун көрүп эле ошол жакта актер болсом деген кыялым бар. Ошо кыялымды орундатканга аракет кыламын. Эгерде болбой калса, башка жагынан кыламын. Деги эле кылыш керек экен да. Кечке эле аракет кыла берсең болуп кетет экен. Анан буюрса ошонун баарды тилекке ашып барды, сону буйруп калса, анан